Yaşınız kaçada? 35. 35 yaşasınız. Kaçını төлüyorsunuz? 2. Akır kişilik balanız kaç yaşta? 13. 13'e çıktı. Demek siz 13 yıldan beri boyunuzga bütpeydi. Sizde negizgi sağlamanız boyunuzga bütpeydi. Jana gözünüzge tirsek çıkıp, özünüz oyulup, mına uşul 3 жалпы келдиңиз. Siz төлөш үчүн эмне кылдыңыз? Кайсы методдорду колдонуп көрдүңүз? Мен ошо гинекологияга бардым. Турбага жабык деди, контент. Ушуна контент ачканга аракет кылды, бирок бирөөсү ачылды, бирөөсү ачылган жок. Андан кийин эле болду уже почти 6 ай 7 айдан бери. Ачылган боюнча турат дедиби же жабылып калды деп атышабы? Андан кийин бара бердим. Бара бердиңиз. Демек сиз турбаны ачтыргандан кийин барып сиздин боюңузга бүтөт, Так, демек, урматтуу туугандар, биз деген генди, биз деген жакшы бала төрөш үчүн, көбүрөөк баланы көбөйтүш үчүн биз өзүбүздүн организмибиз жөнүндө билишибиз керек да. Ада эмнеден турабыз, биз жегенден кийин ал кантип каяка кетет, кандайча сийдик пайда болот, кандайча заң пайда болот, кантип адам төрөйт. Мына ушул нерсени мен 8 класстын анатомиясына билип алгыла деп суранам да. Эми ошону бир аз силерге түшүндүрүп кетейин. Мына бул адамдын ички көңдөйү. Биздин тууганыбыз айтат, мен дейт, мына бул мына мисалы мына оз көңдөйүнөн андан кийин кулкундан кийин ашказанга тамак түшөт. Мына ушул оз көңдөйдө биздин тууганыбыз өзүм акыркы мезгилде оюруп калды. Акыркы мезгилде көзүмө тирсек чыгып атат деп мына ушул жалып, жана мен боюма бүтпөй жатат деп кеттим. Эми себеби мына мен азыр сураштырып отуруп, мен себебин билдим. Баягы эле биздин эң жакшы бесплатный аптекабыз бул өт жакшы куйбай калган. Буга кандайдыр бир себептер болгондагы биздин тууганга өт куйбай калган. Өт бул эң сонун нерсе да, урматтуу кыргызстандыктар, сиз ден соолугуңузду жакшы кылам десеңиз, демек сиз өтүңүздү күнүгө чыкканын кылышыңыз керек. Ал үчүн жөн эле өйдө ылдый болуп, тамак ичердин астында өйдө ылдый болуп, кааласаңыз 40 жолу кыласызбы, кааласаңыз 70 жолу кыласызбы, сиз өйдө ылдый болгон сайын, биз ичти кыскан сайын өттөн 12 ичеге өт башчасына 12 ичеге өт куйруп турат. Эми караңыз, менин өтүм жок да деп сурашат да, жок, өтү жок адам өлүп калат. Өт сизди хирургка мону подаркага бериңиз деп тамашалаган мен. Сиз мына башкачан эле берип койсоң хирургка подаркага же таш менен кошо. Трубка калып кала берет. Өт боордон чыгат дагы, анан трубка менен куйруп турат. Демек ошондо деле биз өйдө ылдый экейгенибизден боорду кичине кысып, биз өттү 12 ичеге чыгарып берүүгө жардам беребиз. Мына ушул өт биздеги микробдордун, биздеги вирустардын, биздеги жашаган 5 микроорганизмдин санын азайтып турат. Демек сиз өтүңүз жакшы куйбаган үчүн сизде көпки деген микробдор көбөйүп кеткен дагы сизге тирсек чыга баштады. Ал эми оозуңуздун ойлоганы бул сиздеги ошол эле көпкилер менен кошо биздин ичегиде жашаган грибки деген майда микроорганизмдин дагы саны көбөйүп кетти. Мына ошол көпки болобу, вирус болобу, грипки болобу, ушулардын санын азайтып турган эң сонун препарат, Кудай тааламдан бекер келген препарат бул биздеги өт болот. Демек өтүңүздүн айынан сиздеги микроорганизм көбөйүп кетти дагы, ал ошол көбөйүп кетүү менен эле калып калбастан сизге дальше боюңузда болбой турган жабык калып келди да. Көрдүңүзбү, боюңузда болбой турган дакталуу калып келди. Эмне үчүн? Мына ошол микробдор биздин апабыздан өткөн 5 микроорганизм, вирус, грипки, простейший микробдор жана простейший. Ушулардын баардыгы биз апабыздан өтөт дагы, биз апабыздын ичинде 9 ай жашаган үчүн апабыздан өтөт дагы, мына ушул биздин ичегиде жашашат. Биз ушуларга чөйрөнү, условияны, шартты түзүп берсек эле, булар көбөйүп кетет. Мен бир видеомда тамашалап турам. Булар аялды алат, дачаны салат, жипти алат, балалы болуп ушул жерде жыгып жашалат. Демек, ага ким уруксат берип атат? Өттүн түшпөй калышы. Мына ошол өт түшкөндө булар азайып кетмек да. Демек сизде азыр көпки менен грипки деген майдачаны көп болгон үчүн сиздин ооз көңдөйдөн баштап быжырче, мына ооз көңдөйдөн арткы
задний проходка чейин былжыр чел деп коет да, слизистый оболочка деп коет. Ошо былжыр челдин ичинде, былжыр челде микробтор жашап алышты. Жашап ошол жерде кызарып шишти койду. Демек, ичеги ашказаныңыздын ичи кызарып турат, сиздин 12 чегиңиздин ички чегилер подвздошный торщий деп коет. Мына жоон чеги болсо жогору чыгып, кайра сол жака өтүп, кайра сол жактан келип туруп, S-образный форма менен на задний проходный сыртка чыгат. Ушул рыктарда ануса деп коет. Ооздоңдойдон задний проходко чейин ичиндеги кызарып турган слизистый былжыр чел кызарып шишип турат. Демек ал эмне болот? Кызарып шишиген дагы оорлошобу? Эми караңыз, эмне үчүн сиздин боюңузга болбойт? Ал оорлошкондо могу ичегинин түбүндө жайгашкан матка менен табарсыкка берип коет. Сиз кээде тез сарыгып каласызбы? Кээде сиз сарыгып каласыз. Себеби деген кандайдыр бир сигмовидный кишка көбүрөөк кызарып калса, жактында дагы табарсыкта кыс болгончо кээде сиз болуп калат. Көбүнчө жактындын үстүнө жайгашкан үчүн сигмовидный кишка, S-образный кишка матканын үстүндө жаткан үчүн ушул оорлошуп, мына табарсык менен женский органды кысып койгон үчүн сиздин трубанын ичи кичинерип кеткен. Труба нормада, трубанын ичи өзүнүн диаметри бар да, ошо диаметрден кичинерип кеткен. Эмне үчүн? Дайыма 13 жылдан бери эле сиздин ичегилериңиз кызарып шишип жүрөт. Ал дайыма эле матканы кысып жүрө берген. Матканын окуй мени бошоткулачы дейт. Аны биз сезбейбиз. Анан бул кызарып, мунун дагы ичи былжыр чел да. Мунун ичи да былжыр чел. Слизистый оболочка деп коет. Мунун ичинде дагы микробтор көбөйүп алат. Микробтор көбөйүп, мунун ичин кызартып шишип, көңдөйдү кичинетип салат. Анан ал артка кайтканда ошол боюнча көңдөй кичинекей боюнча калып калат. Демек, сиздин боюңузга болбогондун себеби ЖКТ, желудочно-кишечный тракт деп коет. Ашказан ичеги жолундагы сезгенүү. Окуй мен жартындан оорубасам, кандайча сиз менин ашказанымды тазалайсыз дейт да. Ошол ашказандын кызарган, ичегилердин кызарганы келип турган матканы кысып коюп атпайбы? Мен тамашалап өтүп калам. Арктан суу агып келип атса, сиз үйүңүз ылай суу агып келип атат. Сиз үйүңүз жанын аяк биягын тосуп эле, мен азыр сууну тазалайм, дей бересиз. Жок, тияктан агып келип атпайбы ылай суу? Демек, муну жактан башталган себеп. Ылай сууну тиги жактан, баш жактан ылай сууну тазаламайынча бизге таза суу агып келбейт. Ошол сыяктуу биз маткадан, табарсыктан результат, натыйжа алыш үчүн биз сөзсүз түрдө ашказан ичеги жолун тазалашыбыз керек. Ушул жактагы сезгенүүнү алышыбыз керек. Андан кийин биз маткадан неме көрөбүз, натыйжа көрөбүз. Урматтуу туугандар, демек бардык эле ооруда ошол себебин таап туруп, анан биз ошол орган менен күрөшсөк, бизден жакшы натыйжа болот. Оорубаңыздар, саламатта калыңыздар.